Устаз уктап жатканда түшүндө түшүркөп калса, не болот? Намаз окуй берсе болобу? Ошол замат адам ойгонот да, ойгонгондон кийин эгерде ич кийимде улуу сөздө уят жок дейт, нымдуулук пайда болуп, кадимкидей жайылып калган болсо, жок дегенде тырмактын кененчелик чоңураак болуп жайылган болсо, демек түшүркөгөн болосуз дагы, жуунуп анан кийин даратып намаз окуш керек. Жуунуп анан намаз окуш керек болот. Жуунгандай дарат алыш шарт эмес. Ханафи мазхабында ушундай. Анткени гусулда дарат ичине кирип кетет. Эгерде түшүңүздө түшүркөп бирок ойгонсо эчтеке жок. Ойгоно ошол замат ойгонорубуз менен. Ал эчтеке болбойт. Кадимкидей дарат алып намаз окуй бересиз. Ойгонор менен караш керек да ошол. Андан ошондо маселе эмне болот? Так билинет. Дагы чыйынтыктайлы. Баягы нымдуулук мындай жайылып кетсе, анда сиз түшүркөгөн болосуз. Түшүркөгөнүңүз анык болот. Эгер эчтеке жок турсаңыз, эчтеке жок, ошо түшүңүздө түшүркөп атасыз да, ойгонсо эчтеке жок болсо, демек эч нерсе болбогон болот дагы. Кадимкидей даратыңызды алып намазыңызды окуй бересиз.